каза болгон жерден тиги молдо акча алса болобу деген маселеге токтололу. Ошондой маселе. Жаназа окуду, молдого акы берсе болобу жокпу? Баса белгилеп өтөйүн. Бир гана жаназа намазын гана окуп койгон болсо молдо алганга болбойт. Мисалга, жума намаздан алдың мага чалат дамла, азыр жаназа алып барабыз. Жума намазда көп адам жаназа окуш керек. Хоп, алып келиңиздер. Анан алып келишет. Мен чыктым. Гусул алган жокмун, кепиндеген жокмун. Баягы аврат жерлерин тазалап, молдо катары. Барып эметкен жокмун. Не болду? Тап даярдап келишти мага. Мен чыктым. Аллаху акбар деп, 4 Аллаху акбарды айтып дуасын окуп, жаназасын окудум, алып кетишти. Мына ушул жерде дамла деп мынтип калат. Жок. Арам деп айтканга чейин. Болбойт бул мага. Болбойт. Алып кете бер. Бербе мага. Мен эмне кетти? Сиз парыз куптанды окусаңыз азыр. Окуп бүткөнүңүздөн кийин биякта сиз куптан окуганыңыз үчүн, парызды аткарганыңыз үчүн бирөөсүзгө акча бериш керекпи? 30 күн орозо кармасаңыз, 31-ши күнү сизге 30 000 сомду бирөө ар күнүңө 1000 сомдон деп акча бериш керекпи? Парызыңды аткарбасаң. Мен бир мусулмандын аркасынан парыз болгон жаназа намазды Аллаху акбарды окусам, ал мага акча бериш керекпи? Парыз аткарганым үчүн. Парыз анда арттагыларга да бериш керек. 100 адам окуса. Албетте барып кепинди кыркып, чыртып, өлчөп, мына жердеги чейин жарым метр болот. Бул жерге чейин 1 метр болот. 2, 3 кылып өзүнүн небелери бар. Кыркып, анан тигип, өлчөп кой бергени үчүн. Анан майрам суу деп буну жуу, муну жуу, бутуну жуу деп перчатканы кийип алып, масканы кийип алып, сасыгын ачыдап, молдеке үйрөткөнү үчүн, жууганы үчүн, суу куюп бергени үчүн, анан тияк бияка көтөрүп кепиндеп алып чыкканы үчүн акы алса болот эми ал. Себеби эч ким жок болсо. Анан сиз бирөөлөр билсе ошолорго акысын төлөп болсо да кылдырасыз да ошону. Караңыздар. Адамгерчилик ушунчалык төмөн болуп кетти. Бирөөлөр мага ушул валлахи Аллахка касам ичип айтам. Бишкек шаарында бирөөлөр мага чалып айтты, силерде ушундай услуга барбы дейт. Келип кепиндеп жуу бардык нерсесин кыл бергендей. Биз аралашпай эле коелу дейт. Тууган экен. Бардыгын көмкесиңер, биз акчасын төлөйлү дейт. Жууганга барбайт, кепинди дагы өзүңөр акчасын берип сатып алайлы дейт. Биз баягы көрбөй эле коелу дегендей да. Ушундай ушул өлүктөн кутулсак болобу дегенчелик тууганчылыктан билбейм кандай. Бар өзүң кес, башка кыл деген маселе да. Демек, жанагыны жууганы үчүн, кепин бычканы үчүн эч ким билбегендиктен ошого сиз ошонун услугасына муктаж болгонуңуз үчүн эми молдого берсе болот. Дамла энди сиз дагы ушул үйүңүздө жылуу жумшак жатат элеңиз, кышты күнү, чилденин күнү, биз өзүбүз билбейбиз. Негизи жаназаны баласы окуганга эң акылуу, атасы окуганга эң акылуу, болбосо анан молдоке акылуу, ал болбосо башка шаардан молдо чакырып келүүгө акылуу. Эң жакыны да. Биз анын колубуздан келбейт экен. Тоба, мен бир жолу дагы бир кепиндегенге кирбептирмин адам окшоп. Мен канча кепиндегенге, гусул алганга аралашсам, менин артымдан дагы көп адам аралашат. Мен канчалык жиркенсем, менин артымдан да ошончо жиркенип калышы мүмкүн. Кемчилик бизден кетти, кыла албайт экенбиз. Ошону кыл бергениңиз үчүн кичине дамла деп берсеңиз, эми ошол дурус. Жууган үчүн, гусул алган үчүн, жана башкасы үчүн. Бул эми анын услугасы, мындайча айтканда берсе болот. Бир гана жаназа окуганы үчүн гана бергенге болбойт. Башкалары болот. Түшүнүктүүбү?